Kutmandu tangın menen pil. Ben gözümdü açıp jumguncha çoğun daraka çıkıp ketem. Men korkum, öte almayın. Atam aябай терең экен. Oğreşinde sağa jardam kılat kim? Oğrusanga başın armap sılat kim? Bilsen bilgen bunun barın Atенingin gözü barda sıylay jüray sıylay Колдо комуз ойнотуп, созолонто обон созгон Сезим Жаныбекова Байзак айылындагы Солтор Ысманбетов атындагы балдардын искусство мектебинде билим алат. Анын бул өнөрүн ата-энеси кичине кезинен байкап, бир нече жыл мурун айылдагы искусство мектебине алып келишкен. Алдыда комузчу, ырчы, дастанчы Роза Манова эжекебиздей, Кундуз Таштаналиева эжекебиздей ырчы болгум келет, атактуу артист. Андан тышкары актерчулук, чеберчилик классына катышып атам. Кийин актриса болуп, атактуу болгум келет. Бул жайда Сезимдин башка таланттары да ачылган. Комуз чертип, дастан айтып, ырдоодон тышкары актерлук чеберчилик бөлүмүндө да билим алат. Азыр тамсил айтып бердиңдер. Мындан башка дагы кандай эмелерди туурай аласың? Жан жаныбарларды, андан тышкары дагы кандай өнөрлөрүң бар ушу актерлук мастерство боюнча? Актерлук чеберчилик классынан кичке баланын үнүн туурай алам, карышкырдыкын, күчүктүкүн, уйдукун, жана эшек, жылкылардыкын. Кичке балдар ыйлаганы мына мынтип ыйлашат. Ал тамсил айтып, жада калса жан жаныбарлардын үндөрүн ымыркайдын ыйлаганынан бери өзүндөй туурап, ар кандай сынактарда ийгилик жаратып келет. Мага билим берип жаткан мугалимдерге аябай ыраазымын. Жакында дастан айтып 2-чи орунду алдым. Солтонкулова Перизат эжекебиз. Актерлук чеберчилик классынан Аскарбек уулу Арызбек агайын үйрөткөн мугалимим актерлук чеберчиликтен 2-чи орунду алды. Кутманду таңың менен пил деп салат берет. Май пил болсо таң атканча уктап уялып жаткандан уялып, рахмат, жоң эле турайын деп жаткам деп айтат. Маймыл пилдин жанына отурат да мактана баштайт. Мен кандай десем, мындай десем, мен бат эле эрте турам. Жана көзүмдү ачып жумгуча чоң даракка чыгып кетем. Жана бат эле секирип түшүп кетем. А сенин колуңан эч нерсе келбейт, дейт маймыл. Пилдин ачуусу келет. Сен эмне? Менин кандай күчтүү экенимди билбейсиңби? Кандай болбосун даракты түп тамыры менен жулуп алам, деп маймыл менен пил экөө кырылыша беришет, мушташа беришет. Ошентип тотушка барышат. Уйлар болсо сакта каргышы тыйыр Курандан сакты. Каргадай кезде койнуңда жүрүп, как түштө чаккан жыландан сакты.
Дулдуктун тапкан жообунан сакта, душмандын баккан сообунан сакты. Барынан дагы бирөөнүн жалгыз, баласын баскан оорудан сакты. Жазасыз калган жаладан сакта, жамгырсыз калган таладан сакты. Жан кыйбас жалгыз жакынын жоктоп, жар бойлоп калган санадан сакты. Көдөнсүз хандын көчүнүн сакта, көрө албас жандын көзүнүн сакты. Көрүндү эч ким алып кеткен эмес, көрдүңбү бизди өзүңдөн сакты. Жаш талант көбүнчө кыргыз элинин элдик чыгарма дастандарына басым жасайт, музыкалык билимди дасыккан адистерден алууда. Сезим менен да сыймыктанабыз, чындыгында өзү дагы аракет кылат. Баягы 1% талант болсо 99% эмгек деген туурада. Ошол күндө келип өзү дагы аябай тырышчак, анан тырышып келип аткан окуучуга биз албетте өзүбүз дагы ошончолук көңүл коюп үйрөтүп келебиз. Күчүк бирдекени колап жүргөндө, музон колап жүргөндө күчүктү таш менен чабыйсым, камшылаган бойдон кирип кетет. Аталган билим уясынын комуз бөлүмүндө жалпысынан 28 окуучу бар.